Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түшті көру мәселесіне тоқтала отырған болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түшінде кім көрсе, ал инсан үшін чоң бір сүйініш. Анткені Пайғамбарды жақсы көрген ар бір мұсылмандың арзу қиялы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көру. Бұл турасында имам Муслимде хадис риwayat қылынған. Бұл хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat қылып келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Мин ашадди уммати хуббан ли насун якунуна ба'ди явадду ахадухум лау ю'ти ахлаху ва малаху би ан ярани." Менің үмметімде маға болған сүйісі күшті кішілер бар. Алар менден кейін келешет, мал мүлкін, үй бүлесін беріп болса да, мені көрүүнү арзу қиялын қылышады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты бұл хадисте: менің үмметімде мына ушундай кишилер келет, мал мүлкін, үй бүлесін беріп болса да, мені көрүүнү арзу қиялын қыла турган кишилер бар. Чындыгында бұл чоң сүйүнүчтүү кабар, чоң бір белги. Имам Муслим риwayat қылған хадисте мындай деп айтылынат: "Мен раани фил манами фасайарани фил яқазати ау лакааннама раани фил яқазати ва ла ятамассалу шайтану би." Ким мені түшті көрсө, ал ойго уақытта да мені көрөт дейді. Мына ушул хадисти кандай түшүнөбүз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аламдан өтүп кеткен. Азыр ал кишини көрүүнүн мүмкүндүгү жок. Бул дегени кээ бир алымдар айтышат, бул бейиштен сүйүнүч дешет. Кээ бир алымдар анткени мени көрөт деп айтты ойго уақытта пайгамбарыбызды көрүү мүмкүндүгү жок. Эми бул көрүү бейиште болот деп айтышат кээ бир алымдар. Кээ бир алымдар болсо мына ушул орондо хадистеги лакааннама раани фил яқазати, кудум ойгоктук убакытта көргөндөй болот, чыныгы сүрөттө көргөндөй болот дегени деп айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көргөн адам ал кишинин чыныгы сүрөтүн көргөн болот, ойгоктук убакытта көргөндөй болот дегени. Бирок пайгамбарыбызды түштө көргөн ар бир киши пайгамбарыбызды көргөн болуп эсептелбейт. Мына ушул көргөн сыпаттары хадистерде келген, сахих хадистерде келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттарына дал келбесе, пайгамбарыбыз кайсы сыпатта болсо, ошол сыпатта көрмөйүнчө пайгамбарыбызды ошол инсан чыныгы ошол сүрөтүндө, түшүндө көргөн болуп саналбайт. Бул үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпатталган сыпаттарын билүү керек. Пайгамбарыбызды түшүндө көргөн болсо бир киши, ал киши алымдарга келип көргөн сыпатын айтса, ошол көргөн сыпаттары ылайык келсе, сахих хадистерде келген сыпаттарга ылайык келсе, анда чынында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрүптүр. Сахих хадистерде келген сыпаттарга ылайык келбесе, дал келбесе, анда ал киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн болуп саналбайт. Бирөө айтат: "Пайгамбарды түшүмдө көрдүм" дейт. Костюм шымда экен, сакалы жок экен деп айтып жатат. Бул ал көргөн киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сакалы калың болгон. Намазда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сана окугандыгын анын сакалынан билишкен. Сакалсыз, костюм шымда экен, мына ушундай көрдүм дегени бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн болуп саналбайт. Анткени бул ошол көргөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмес. Хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттары баяндалган. Мына ошол сыпаттарга дал келсе, гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чыныгы көргөн болуп саналат түшүндө. Дагы бир пайгамбарды түштө көрдүңүзбү же көрбөдүңүзбү? Мунун дагы бир белгиси сизге буйрура турган нерселери. Пайгамбарыбызды түштө көрүп, ал буйрган нерсе шариатка карама каршы боло турган болсо, билиң, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмес.
Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түштө шариятка каршы нерсени буйруусу мүмкүн эмес. Пайгамбар түшүмө кирип 3 жолу намаз окуду деп айтты десе, бул жалган. Важип болгон ишти таштоого буйруса, же бир арам ишке буйруса, билиң, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмес, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чыныгы сүрөтүндө көргөн болуп саналбайт. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзүнүн сыпатында көргөн киши түштө эмнедендир кайтарылган болсо, эмнегедир буйрулган болсо, ошол нерсеге амал кылынабы же жокпу? Алымдар айтышат, шариятта болсо амал кылынат, болбосо жок деп айтышат. Амал кылуу шариятка кайтарылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин негизи түштөн өкүм алынбайт. Имам Навави рахимахулла Имам Муслимдин шархына жазган шархында Казы Ияздан төмөнкү сөздү риваят кылып келтирет. لا يبطل بسببه سنة ثبتت ولا يثبت به سنة لم تثبت. Түш себептүү расталган сүннөт жокко чыгарылбайт. Расталбаган сүннөт расталып калбайт. Расталып калган сүннөт, амал кылынып жаткан сүннөт түш себептүү жокко чыгарылбайт. Расталбаган тастыкталбаган сүннөт же бир амал, расталбаган бир амал кылынуусу керек экен деп расталып, сүннөт экен деп амал кылынбайт. Түш себептүү бир амал сүннөт экен деп расталып калбайт. Пайгамбарды ким түшүндө көрбөгөн болсо, ал сүннөткө ээрчибейт экен, сүйбөйт экен пайгамбарыбызды деген нерсе келип чыкпайт. Бул пайгамбарды түштө көрүү кимгедир насип кылуусу мүмкүн, кимгедир насип кылбоосу мүмкүн. Негизинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түштө көрүү себептери пайгамбарды жакшы көрүп, ал кишиге ээрчип, ал кишинин сүннөтүн жакшы көрүп, амал кылып, аны таратуу, бул нерселер. Мына ушул амал кылуу сүннөтүнө түштө көрүүгө көбүрөөк себеп болот. Белгилүү бир зикирлерди айтса көрөт экен, баланчы зикирди же баланчы бир салаватты миллион жолу айтса пайгамбарды түштө көрөт экен деген мына ушундай сөздөргө бир шариятта, бир сүннөттө далил келген эмес. Түштө көрүүнүн эң негизги себеби ал кишинин сүннөтүнө ээрчүү, амал кылуу жана таратуу. Эгер кимдир бирөөгө түштө көрүү насип кылбаган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды, ал таква инсан эмес экен деген нерсе келип чыкпайт. Жана пайгамбарды түшүндө көрбөгөн адамдан пайгамбарды түштө көргөн адам абзел деген нерсе келип чыкпайт. Жана пайгамбарды кебирлер айтат, күн сайын түшүндө көрүп жатам деп айткандардын баарысы жалган. Дагы бирөө айтат, пайгамбарды 26 жолу түшүмдө көрдүм дейт. Дин бул оюнчук эмес. Же дин бир кадыр барк топтой турган нерсе эмес. Урматтуу туугандар, ар бир сөзүбүз Куран сүннөт менен таразалануубуз керек. Ар бир ишибизди Куран сүннөт менен таразалап, анан чечим чыгаралы. Аллаху а'лам.